Комбе. Сесть. Маданиятыбыздын учугу болгон Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрына кайсы учурда болбосун баш баксаңыз сыйкырдуу музыка тосуп алат. Кооз музыканын коштоосунда куштай жеңил кыймыл менен көбөлөктөй калкып бийлеп жүргөн улан кыздарды көрөсүң. Аларга бий өнөрүн үйрөтүп, 34 жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келе жаткан кезинде сахнанын көркү болгон эжебиз Гүлназ Дүйшөнбиева буларды айтып берди. Классикалык искусствода 10 жашымдан бери келатам. Кантип мен ушул искусствого келдим. 1981 жылы кароо сынакка кошулуп, мектептеги окуучулар менен ошондо райондук Кочкор районунан 1 место алып, андан кийин областтын нарындан 1 место, анан анда Фрунзе шаары болчу, ошондо шаардан да 1 место алып, анан мени ошо көрүшүп, ошо мени чакырган балетке, анда училище. Анын директору Рейна Чокоева болчу, народная артистка. Кыргызстан эл артисти да. Ошо өзү көрүп, мен ошо училищеге алган. Училищени 8 жыл окуп бүтүрүп, анан ошо биздин театрда Абдылас Малдыбаев атындагы театрыбызда бир 34 жылдан бери келатам. 90-жылы келгем, азыр 34 жыл өтүптүр. Анын 20 жылы бийледим. Азыр 10 жылдан бери педагог репетитор деген намда келатам. Ошо артисттерди даярдап, спектакльдерге чогуу иштеп, көркөм жагынан иштеп, балет жагынан, техника жагынан, ар кайсы көп направлениялар бар, ошол жактан иштеп балетке чыгарып атабыз балеттерди. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата наамдар берилди. Ошондо мен да алдым заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Ошо мени ошо алып, сүйүнүп, мындан да көп иштеп, келечекте мен да ойлойм, дагы көп наамдарга туш келем деп. Мен ушу 90-жылы келгенде биздин театрга, анда мен жакшы мындай атактуу бийчилерди көрүп калдым. Айсулуу Такамбаева, Тукбулата, көп атактуу. Биз келгенде сразу бизге эме берчү эмес да, биринчи ролдордучу. Анан биз кечирээк бир 5 жылдан кийин алып, Бахчисарайский фонтанда Мариянын ролун, Чолпон балетинде Чолпондун ролун, Шопиньянада 7-й вальс, экинчи партияларды, көп партияларды аткардым. Азыр өзүм педагог катары Дон Кихот, Щелкунчик, Байдерка, дагы ошо көп спектакльдарды, Бахчисарайский фонтан даярдап келатам. Мен жолдошум Мадамбеков Сүйөркул. Ал деген Россияда, Ленинградта, Санкт-Петербургда Вагановская академия деген бар, ошону бүтүп келген. Тоже балеттин кишиси. Ошол жолдошум айтып калат, сен балетти ушунчалык жакшы көрөсүң, үйдөн деле кечки балетти көрө бересиң, жумуштан деле бизге мындай көп внимание кылбайсың дейт да, балетти эле ойлоп. Мен аябай сүйүнөм ушу балетти, ушу балет тармак жагын да тандап алганымачы сүйүнөм. Анткени мен эртең менен туруп алып, даже мындай болот, эми өзүңдү жаман сезесиң, анан жумушка келгенде ошону унутуп каласың да. Ал эмне означает? Означает, что өзүңдүн жумушуңду аябай жакшы көрөсүң. Мен Кудай буюрса ойлойм, дагы көп жумуштарды кылсам депчи. Биздин искусство, Кыргызстан искусствосунда. Азыркы учурда балетке көп келип калышты элдер, интересуются аябай. Чет элден келгендер, айылдан келгендер, биздин Кыргызстандын же конокторду, биздин Кыргызстан коноктору, Бишкек шаарыбыздын коноктору көп келишет. Жакында эле Щелкунчик болду, бизде аншлаг болду. Полный состав, полный зрительный зал болду да. Сиздер көргөндөй жана көрүп кеттиңиздер.
бизде эми готовый артисттер иштейт да, учениктер жок. Ушу артисттердин арасында көп келе жаткан жакшы артисттер бар, солисттер. Япониядан келген 3 кыздар келип иштеп атышат. Бирөө болсо жолдошу кыргыз, уже баласы бар. 2 кыз быйыл келди, жакшы кыздар. Я Мегуми Мацумото из Японии, японка. Я с 3 лет занимаюсь балет. И с 3 лет до 15 лет в Японии студии, на обычной студии занималась. Потом конкурсы выиграла и в Россию поехала одна. И в России в Пермском училище 4 года училась. Потом в Москве труппа работала, гастроли. И там с мужем познакомились. И сюда попала. 4,5 года работала здесь, потом 2 года уехала в Россию, в Ростовском музыкальном театре. Потом опять приехала. Кыргызстан и Япония чем-то похожи. Ну, лицо тоже похоже, азиатский. Еда тоже, вкус очень похожий чем-то. И кыргызский там кухня очень нравится. Там лагма, манты, шорпо. Азыркы жакшы бүткөн балдар көбүнчө кетип калышат да. Орусча айтканда заработки. Жакшылар. 1-2 айдан барып иштеп келишет, акча табышып. А биякта бизде биздин артисттерге, жаш артисттерге эме жок. Жашаган жерлери жок. Общежитие болсо, мала семейка хотя бы ушундай биздин көңүл буруп ушундай ошо правительстводо кишилер чоңдорубуздай жакшы болот эле деп ойлойм. Анан мен сүйүнөм, что биздин өлкөдө ушундай искусствобуз бар. Ошон үчүн сыймыктаныш керек, муну жоготпош керек деп ойлойм да. Ушу балет искусствосын. Анткени это все-таки маданият, культура, искусство Кыргызстандын. Анан чет жакта ушу балдар ушундай через YouTube биздин балеттерди көрүп, билип, көрбөгөндөр көп да. Бул эмне искусство экенин билишпейт. Бул очень тончайший мындай единичный экземпляр искусства, да, балет искусствосы. Кыргызстанда күчтүү жаш артисттер көп экенин баса белгилеген башкы балетмейстер Канат Надырбек мамлекет балет искусствосуна жакшы көңүл бурса, бул тармакта көптөгөн ийгиликтер жараларын айтат. Балыкчы шаарында, Төрөл балык шаарында өскөм. Мен чоң дядям Чобан Базарбаев болот. Ал мени балет мектепке алып келип тапшырткан. Ошол убакыттан бери мен уже балет деген учурда жүрөм. Мен өзүм Бишкекский хореографический окуу жайын бүткөм. Высшее образование хореографический Россиядан алгам. Азыркы убакытта биздин театрда жакшы, күчтүү, таланттуу артисттерибиз аябай көп. Биз ошол үчүн сыймыктаныш керекпиз. Башка мамлекеттерде театры жок, мектеби жок жерлерде алар жаңы театр салышып, жаңы мектеп салышып, 8 жыл күтүшүп, андан кийин спектакльдерди коюп, чоң жумуштарды кылып атышат. Бизде уже готовый материал бар. Готовый артисттерибиз күчтүү. Жалко, азыр көбүнчө артисттерибиздин баары айлыгыбыз аз үчүн чет өлкөгө кетип калып атышат. По сравнению даже с Центральной Азия боюнча эң айлыгы аздардыкы биздики деп эсептелет, биздин мамлекет. Кудай буйрса азыр кичине көңүл буруп башташты мамлекетибиз. Ошол көңүл булганга, конечно, биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз, бирок көбүрөөк бурулса жакшы болмок эле. Москва деген шаарга «Видеть музыку» деген фестивалга участвовать эттик. Биринчи жолу Кыргызстандын атынан спектакль «Материнское поле» койдук, полностью весь спектакль. После окончания спектакля бизди 2024 жылы Большой театрга, исторический сценага чакырды. Так как отзывдар аябай жакшы болду. Кудай буйрса быйыл ошо Большой театрга даярданып атабыз. Андан кийин биздики азыр максатыбыз Ромео и Джульетта деген балетти коюш үчүн, андан кийин Золушка деген спектакльдерди койгон максаттарыбыз бар. Кудай буйрса Джамиля деген балетти койгон деген оюм бар. На музыку Моцарта.
это будет очень необычно. Кезинде кыргыз балетинен Чолпонбек Базарбаев, Бүйсара Бейшеналиева, Айсулуу Токонбаева сыяктуу атактуу таланттар чыккан. Эми да кыргыз балетинен далай жылдыздар чыгаарынан үмүтүбүз чоң. Айгерим Качкынбекова, Кенжу Осмоналиева, Кыргыз туусу басма үйү.